Бүгүн мен жалпы кыргызстандыктарды эл аралык адам укуктары күнү менен куттуктайм. Быйыл адам укуктары күнү адам укуктарынын жалпы декларациясынын 72 жылдыгын белгилеп жатат. Декларация дүйнөнүн бардык булуң бурчунан келген ар кандай укуктук жана маданий каада салттардын өкүлдөрү тарабынан иштелип чыккан жана 1948 жылдын 10 декабрында Парижде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан бардык элдер жана бардык улуттар үчүн бирдиктүү стандарт катары жарыяланган. Анда ажыралгыс укуктар, башкача айтканда, сизден эч ким тартып ала албай турган укуктар, расасы, дини, жынысы, тили, саясий көз карашы, улуттук же социалдык же башка статусуна карабастан ар бир адамдын табиятынан укугу көрсөтүлгөн. Адам укуктары декларациясында көрсөтүлгөн идеалдар, тактап айтканда, теңдик, эркиндик, басмырлоого жол бербөө, адамдын кадыр-баркы жана акыйкаттык бүгүнкү күндө бардык өлкөлөрдөгү бардык адамдар үчүн актуалдуу жана жарактуу бойдон калууда. 2020 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүлөрүндө табигый шартта COVID-19 пандемиясы жана андан айыгып кетүү зарылдыгы белгиленип, адам укуктарын калыбына келтирүү иш-аракеттеринин өзөгүн түзүп, биз дүйнө жүзү боюнча бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө умтулабыз. Бул COVID-19 тарабынан аныкталган тутумдук мүчөлүштүктөрдү жоюу жана тамырлаган системалык теңсиздикти четтетүүнү жана басмырлоону чечүү үчүн адам укуктарын стандарт катары колдонууну билдирет. Ошондой эле биз муундардын тең укуктуулугуна, эртеңки жана келечек муундардын жана бүгүнкү балдардын укуктарына көңүл бурабыз. 2020 жыл туруктуу өнүгүүнүн күн тартибинин алкагында бардык өлкөлөр тарабынан кабыл алынган милдеттенмелерди тастыктаган 2030 жылга чейинки иш-аракеттердин 10 жылдыгынын башталышы болмок. Ар бир мамлекетте туруктуу өнүгүүнүн 17 глобалдык максаттарына жетишүү үчүн, ошондой эле өлкөлөр дүйнөдөгү эң чоң көйгөйлөрдү тездетилген түрдө чечүүгө каражаттарды жумшаганга, айрыкча жакырчылыкты жоюу жана климаттын өзгөрүшүнө алып келген биздин планетанын жана адамдардын түрлөрүнүн жашап кетишине коркунуч жараткан көйгөйлөрдү жоюу үчүн чечкиндүү чараларды көрүү боюнча ниет болгон. Анын ордуна кыска мөөнөттүн ичинде COVID-19 кризиси, жакырчылык, ачарчылык, билим берүү, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана ден соолук жаатындагы узак мөөнөттөгү өнүгүүнү артка жылдырганын көрдүк. Ошондой эле биз теңсиздиктин тереңдеп баратканын, башка маселелер, мисалы, басмырлоо жана адам укуктарын коргоодогу олуттуу кемчиликтер чыгып жатканын көрүп турабыз. Ушул кемчиликтердин айрымдары өкмөттүн каатчылык учурунда жарандарга майнаптуу кызмат көрсөтүүсүнө таасиринин натыйжасы болуп саналат. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын жаңы изилдөөсү пандемия 2030 жылга чейин өтө жакырчылыкта жашаган адамдардын санын 1 миллиардтан ашык адамга жеткириши мүмкүн деп болжолдоодо. Буга дүйнөдөгү эң четте калган жана аялуу катмар көбүрөөк дуушар болушат. Кыргыз Республикасында COVID-19 социалдык экономикалык таасири экономикалык, социалдык жана маданий укуктарга тийип, болгон айырмачылыктарды күчөтүп, туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүү боюнча улуттук аракеттерге доо кетирип жатат. Мен негизинен аялдардын статусуна жана аялдар менен эркектердин тең укуктуулук көйгөйүнө көңүл бургум келет. Үстүбүздөгү жылдын биринчи чейрегинде эле Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук катталган фактылардын саны 65%га жогорулады. Сот адилеттигине болгон мамилебиз аркылуу биз аялдар эркектерге караганда социалдык турмуш, үй бүлө, мүлктүк укуктары жана балдардын муктаждыктары жаатында көбүрөөк кыйынчылыктарга туш болушканын билебиз. Ага сексуалдык жана гендердик зомбулук жана бала багуу да кирет. Ушуга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы, Финляндия өкмөтү, БУнун өлкө командасы жана Европа биримдиги менен биргеликте Spotlight демилгесинин алкагында аялуу коомчулуктарга укуктук жардам көрсөтүү боюнча, анын ичинде аялдарга басым жасап, улуттук аракеттерди колдоду. Бүгүнкү күндө 4000ден ашуун адам акысыз юридикалык жардамды колдонушкан. Өлкө боюнча 28ге жакын акысыз юридикалык жардам берүү борборлору түзүлгөн. Акысыз юридикалык жардамды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 ишеним телефону аркылуу да алууга болот.
Эл аралык адам укуктары күнү ошондой эле гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүктүн аякташына дал келди. Биз аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту токтотуунун маанилүүлүгүн баса белгилейбиз. Кыргыз Республикасында зомбулук мыйзамды бузуу болуп саналат. Аялдар, бардык адамдар зордук, зомбулуксуз жашоого укуктуу. Бул зомбулукту чогуу иштеп токтотсок болот деп айта алабыз. Көптөгөн аялдар өз үйлөрүндө зомбулукка кабылышат. Үй бул өзүбүздү коопсуз сезе турган жер. Зордук зомбулукту токтотуу, аялдар менен кыздарды урматтоо жана коргоо үчүн дагы көптөгөн эркектер жана аялдар нааразылык акциясына чыгышат деп ишенем. Кыргызстандын кыздары өз келечегин жана өз мамлекетинин келечегин өздөрү аныктай алышсын. Бул өлкөнүн потенциалынын жарымын аялдар түзөт. Бул текке кетирбей турган актив жана байлык. Бириккен Улуттар уюму тараптан биз аялдардын адам укугун коргоочу уюмдарына алардын биринчи жардам берүүчү ролун эске алуу менен ийкемдүү каржылоону камсыз кылабыз. Ден соолук жана социалдык кызматтарды зордук зомбулуктун курмандыктарына кам көрүү, баарына жеткиликтүү бойдон калышы, айрыкча жардам издеп, куткарууда кыйынчылыктарга туш болгон аялдар үчүн милдетин мындан ары да аткарушу үчүн колдойбуз. Жыйынтыктап айтканда, адам укуктары күнү бизге туруктуу өнүгүүнүн күн тартибиндеги өзгөрүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө ой жүгүртүүгө жана социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, инвестицияларды тартууга мүмкүнчүлүк берет. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргыз Республикасынын элине COVID-19 кийин калыбына келтирүү боюнча инклюзивдүү жана туруктуу адамдарга багытталган демилгелерди ишке ашырууга колдоо көрсөтөт. Биз аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана алардын бирдей укуктарын колдоо жана ушул пандемиянын бардык социалдык жана экономикалык кесепеттеринен жапа чеккен адамдардын адам укуктарын илгерилетүү боюнча ишибизди улантабыз. Чоң рахмат.